Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу достор. Кыргыз тили онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бугу айынын 7-си, сабактын темасы келер чак. Сабактын максаты: А. Келер чак жана анын маанилик түрлөрүн үйрөнүшөт. Б. Айкын келер чак жана арсар келер чак жөнүндө билишет. В. Өз оюн эркин жана түшүнүктүү айтууга калыптанышат. Келер чак кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурдан кийин болоорун билдирет. Келечекте болчу кыймыл-аракеттин иш жүзүнө ашырылышы бирде ачык болсо, бирде арсар, күмөндүү болушу мүмкүн. Мына ушуга байланыштуу балдар, этиштин келер чагы айкын келер чак жана арсар келер чак болуп экиге бөлүнөт. Демек, айкын келер чак кыймыл-аракеттин келечекте болоору анык, ачык экендигин билдирет. Айкын келер чакта этиштик уңгуга чакчыл А, Е формаларынын, андан кийин тиешелүү жак мүчөсүнүн жалганышы аркылуу уюшулат. Азыр мисалы, жакында биз көлгө барабыз. Мында кыймыл-аракеттин иш жүзүнө ашырылышы ачык жана анык берилген. Ал эми арсар келер чак кыймыл-аракеттин келечекте болоору же болбосу арсар, күмөндүү экендигин билдирет. Арсар келер чак этишке атооштуктун ар мүчөсүнүн, андан кийин тиешелүү жак мүчөнүн уланышы менен уюшулат. Мисалы, жакында биз көлгө барарбыз. Мында кыймыл-аракеттин иш жүзүнө ашырылышы күмөндүү берилип жатат. Кээде арсар жана айкын келер чактардан кийин эле, экен, эмес деген жардамчы этиштер кошо айтылат. Арсар келер чактан кийин эле жардамчы этиши айкын айтылып, белгилүү бир шарттардан келип чыга турган натыйжаны көрсөтсө, келечекте кандай иш болмок экендигин билгизет. Башкача айтканда, бул жардамчы этиштер аркылуу кандайдыр бир шартка таянып, келечекте эмне болоорун аныктап көрсөтүп берип турат. Мисалга алсак, эртең жаан жаайт экен. Балдар, келгиле ушул аныктамаларды мындан ары да эсибизге сактап калуу үчүн окуу китебибизде берилген көнүгүүлөрдү карап чыгабыз. Биринчи тапшырма. 467 көнүгүү, 146 бет. Сүйлөмдөгү учур чактагы этиштерди келер чакка айландырып, көчүрүп жазгыла. Бизге кыскача текст берилген балдар. Мында учур чакта турган этиштерибизди келер чакка айландырып, көчүрүп жазабыз. Анда аткарган ишибизди текшеребиз. Ала Тоо аянтында кызыктуу концерт болот. Майрамдык кечеде жаштар ырдап бийлешет. Комузчулар болсо комуз чертишет. Эл аралык симпозиумга бардык өлкөлөрдөн делегациялар келишет. Мында биздин этиш сөздөрүбүз болот, ырдап бийлешет, чертишет, келишет болду. Азаматсыңар, эң туура аткарылган. Экинчи тапшырма. 469 көнүгүү. Жакында кайсы майрам болоору жөнүндө чакан текст эссе түзгүлө. Андагы этиш сөздөрдү астын сызып белгилегиле. Бизде жакында балдар 9 май жеңиш күнү майрамы келатат. Анда ушул майрамга карата кыскача текст түзөбүз. 9 май жеңиш күнү. Негизи эле май айы майрамдарга бай. Ал эми жакында 9 май улуу жеңиш күнүн майрамдайбыз.
Бул майрам өзгөчө майрам болуп эсептелет. Бул күнү баары карысы да, жашы да көчөлөрдө, аянттарда бирин-бирин куттуктап майрамдашат. Ала Тоо аянтында жеңиш күнү үчүн парад болот. Атайын майрамдык кече уюшулат. Биздин жаркын келечегибиз үчүн, жери үчүн жанын берип, эрдик көрсөткөн ата-бабаларыбызды куттуктап, белектерин беришет. Курман болгондорду эскеришет. Бул жылы улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Эгерде силер тапшырманы ушул сыяктуу аткарган болсоңор, анда силер азаматсыңар, баарыңар активдүү катыштыңар. Мен силердин бул активдүүлүгүңөрдү баалап, белек бергим келип турат балдар силерге. Бул алма силерге болсун. Ал эми бул алма жөнөкөй эмес, сыйкырдуу алма. Анткени ал силердин акылыңарга акыл кошот, билимиңерди өстүрөт. Сабагыбызды жыйынтыктоо менен үйгө тапшырманы алабыз. Үй тапшырмасы 472 көнүгү бизге балдар ыр берилген. Ырды окуп, эч сөздөрдү тапкыла, аларды уңгу мүчөгө ажыраткыла. Футбол теп, шахматты бил, чебер жүрүп, жеңип чыгып, жигиттерди четке сүрүп, жарышкын, секиргин, диск көтөр, антпесең тең туштарың жүрөр күлүп. Жарашпайт жабык жүрүү жаш муунга, ачык бол, өнөр үйрөн, бекер турба. Ооруну соолор сүйбөйт, оору жаман. Соолуктун аты ким? Физкультура. Демек, бул ырды окуп чыгып, ырда берилген эти сөздөрдү таап, уңгу мүчөгө ажыратабыз. Мен үлгү катары силерге көрсөтүп койдум. Мында жүрүп, жеңип чыгып, сүрүп этиштерин уңгу мүчөгө ажыраттым. Ал эми калгандарын өз алдынча иштейбиз. Аткарылган тапшырмаларды менин жеке WhatsApp'ыма жибергиле. Жана түшүнүксүз суроолор болсо, сөзсүз түрдө кайрылгыла. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта тургула.